Ықыластуулук 31. Усама радиаллаху анху риваят кылат. Мен Алланын элчиси Саад, Убай бин Кааб жана Муаз радиаллаху анху отурат элек. Аңгыча Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын кыздарынын биринин кабарчысы келип, анын баласы өлүм алдында жатат деген кабар айтып келди. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам кызына: Алла алган нерсенин баары аныкы. Алла берген нерсенин баары аныкы. Ар бир нерсенин белгиленген мөөнөтү, тагдыры бар. Ал сабыр гана кылып, сабырына Алланын бере турган сообун үмүт кылсын, деп айтып жиберди. Усама радиаллаху анху риваят кылат. Мен Алланын элчиси Саад, Убай бин Кааб жана Муаз радиаллаху анху отурат элек. Аңгыча Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын кыздарынын биринин кабарчысы келип, анын баласы өлүм алдында жатат деген кабар айтып келди. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам кызына: Алла алган нерсенин баары аныкы. Алла берген нерсенин баары аныкы. Ар бир нерсенин белгиленген мөөнөтү, тагдыры бар. Ал сабыр гана кылып, сабырына Алланын бере турган сообун үмүт кылсын, деп айтып жиберди. Усама радиаллаху анху риваят кылат. Мен Алланын элчиси Саад, Убай бин Кааб жана Муаз радиаллаху анху отурат элек. Аңгыча Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын кыздарынын биринин кабарчысы келип, анын баласы өлүм алдында жатат деген кабар айтып келди. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам кызына: Алла алган нерсенин баары аныкы. Алла берген нерсенин баары аныкы. Ар бир нерсенин белгиленген мөөнөтү, тагдыры бар. Ал сабыр гана кылып, сабырына Алланын бере турган сообун үмүт кылсын, деп айтып жиберди. Бухари.